Кутмантан барыңыздарга таңкы регион таң эрте өз ишин баштагандар амансыздарбы? Жайкы күндүн ысыгынан, сууктун мустагынан үшүгөн адамдар болсо, төшөктөн жылуу туруп алып, бизде болсо жаныңыз телевизорду коюп алып, бизде болсо көрсөңүздөр болот. Жылуу чайыңыздарды алып, ысык кофеңизди жаныңызга алып, биз менен биргеликте таңкы эфирди биз менен бирге тосуңуздарды чакырмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар, бизди бир эле сыналгыдан эмес, Instagramдан, Facebook'тан, ошондой YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал жакта кандай гана аккаунт менен катталам десеңиздер, Instagram'dan Region 312, туурабы? Андыктан 312 катталабыз дагы, биз менен биргеликте жаңылыктарды, кызыктуу маектерди көрөбүз. Ооба, жалпыңыздарга кутмантан каалайбыз, ардактуу көрөрмандар. Таң эрте жылуу журканды көтөрө чыгып кесиптешим баягы жумушка шашып, ийгилик жаратам деп жөн гана эс алам деген биздин замандаштар болсо, жалпыңыздарга кутмандуу таң каалаган бул регион телеканалында таңкы регион өз ишин баштады. Бүгүн дагы кызыктуу маектер, ошондой эле музыкалык чыгармалар сиздер үчүн орун алмакчы. Андыктан таң эрте биздин катарыбызга кошулуп, сөзсүз түрдө келген меймандарыбызга маектерди жана ошондой эле жөн гана жылуу пикирлерди узатсаңыздар болот. Анда биз өз ишибизди баштайбыз. Бүгүн 1 саат алкагында кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адилет Амангулов болмокчумун. Андыктан биздин каналга кошулуңуздар деп таңкы биринчи төрүбүздөн орун алган мейман менен тааныштырып өтөм кесиптешим. Келиңиз. Анда ким деп турсаңыздар, учурда ардактуу эс алуудагы биздин апабыз, чоң энебиз десек болот. Ошондой эле билим берүүгө дагы өзүнүн салымын кошуп, билим берүү жаатында эмгектенген, дүйнөлүк билим берүү уюмдарында иштеген биздин апабыз Жумагазиева Кызжыбек Рахимжановна эжекебиз. Кутмантан. Таң эрте кандай келип алдыңыз? Жакшыбы? Рахмат, жакшы, Кудайга шүкүр. Апа, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Учурда ардактуу эс алууда экенсиз. Рахмат. Анан көп жылдардан бери ушул билим берүү тармагында балдарга билим берип иштеп келдим дедиңиз. Андан сырткары өзүңүз билим берүү дүйнөлүк уюмдарында да кызмат көрсөтүпсүз. Анан жакында бир өзгөчө жылдын мыкты чоң энеси, тай энеси деген да бир конкурс болгон аттыр. Мына ушул жаңылыгыңыз менен бөлүшүп калдыңыз. Катышайын деп, аракеттенип, күчтөнүп, бир жагымдуу маанайда өзүмдү да көрсөтөйүн деп турган чагыңыз экен, ошол жөнүндө сүйлөшсөк. Рахмат. Мен бул долбоорду кокусунан эле сотканы көрүп отуруп, жарыясын көрүп калдым. Ушундай быйыл Бабушка года 25 деген долбоор башталып атыптыр. Анын жетекчиси Алмазова Айда экен. Мен дагы карап, 1-2 күн ойлонуп, катышсамбы, катышпасамбы, өзүм негизи мен региондон келдим. Кемин районунан, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн айыл аймагынын Кызыл Октябрь айылынан келдим. Ойлондум биринчиден, айылдыктарды алабы бул конкурска же албайбы? Болобу же болбойбу деген күмөн санап алыптыр. Күнөм санап алып келип, ойлонуп, анан кийин Айдайга чалдым. Ушундай мен да катышайын деп ойлодум эле. Ушу айылда кыз келиндер, апалар кыш мезгилинде тынып эме болуп калат да, иш жок, жумуш жок. Ошондуктан ошо кыз келиндерди, апаларды ушундай долбоорлорго катышсын деп өзүм үлгү болуп келдим десем болот да. Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен 1957 төрөлгөнмүн, азыр болсо 68демин. Жаптыш көрүнөт экенсиз. Ардактуу эс алууда, Ардактуу эс алуудамын, пенсионермин. Анан сиз айтып кеткендей көп долбоорлорго катышып, билим берүү тармагында иштедим. Мисалы, фонд Сороста иштедим, Мерсикодо иштедим, фонд Агаханда иштедим. Көп мугалимдерди усулдарга үйрөткөнгө аракет кылып, региондордо көп жумуш аткардым. Анан эми азыр болсо үйдө отуруп калгандан кийин ушул жарыяны көрүп анан ойлондум, дагы эле катышсамбы ушу долбоорго деп, ошол үчүн катышканга чечим кабыл алдым. Анан кийин ушу жаштарды, региондагыларды дагы чакырып койгонго эметтим. Өзүм 68демин, жолдошум бар, 15 неберем бар, 4 чөбөрөм бар. Баракелде. Анан эми ойлонуп атам, Кудай буйрса ушу долбоорго катышып. Бул сиздин ошо долбоорго катышып көрдүм, 3 күн, 2 күн ойлондум деп атасыз да? Ошол сиздин жаш кезиңизде кыялыңыз беле бул подиумда басуу, бир кандайдыр бир наамдын ээси болуу деген?
ооба да Чыгармачыл жаатта. ар бир адам жаш кезинде кыялданат да, мындай болсом, тигиндей болсом деп. Мен да кыялдангам. Бир четинен мен ойлогом, может быть, мен артист боломбу деп. Аны тилекке каршы мен мугалим болуп калдым. Бирок жакшы иштедим. Мен өзүм иштеген иштерим боюнча аябай сыймыктанам. Анткени көп региондордо мугалимдерди жаңы усулдарга үйрөткөнгө, анан жанагы профтех лицейлердин реформированиясынын биринчи реформированиясына катышып, мугалимдерин анан жанагы мастер производственного обучения деп коет, ошол кишилерди ошо жаңы методикага үйрөтүп көп жерлерде болдум. Анан ойлойм, бир пример келтиргим келет. Ушу долбоорлор менен Кочкор Ата шаарына барып калдым. Анан круглый стол өткөрүп атып, ошол жердеги жетекчилердин баарын чакырып, жалгыз баргам. Ошондо бир вице-мэр келип калды ошо Кочкор Ата шаарынын. Анан долбоор келди дегенде эле баары эле акча сураган келишет. Анан кийин акча берет бекен дегендей. Анан ошол бир жигит колун көтөрүп, эже мен сүйлөсөм болобу дейт, пожалуйста деп ошентсем, анан ошол вице-мэр экен, ошо Кочкор Ата шаарынан айта баштады. Союз учурунда шахтерский городок экен да, анан абдан өнүккөн, жакшы шаар экен. Анан парктары аябай жакшы парктары болгон экен. Союз удурагандан кийин парктары аябай талкаланып кеткен экен. Анан мен айттым, абдан жакшы, сиз ким болосуз десем, мен вице-мэр ошо города Кочкор Ата. Жакшы экен. Ошол жерде канча окуу жайыңыз бар? Ошонун жетекчилерин баарын чакыргам да. Ушунча училище бар, медучилище бар, педучилище бар, анан институттар бар экен. Абдан жакшы. Анда ошол жердин тегерегинде 3 профтех лицей бар экен. Айттым, сиз абдан жакшы киши экенсиз. Келгениңизге рахмат. Ошол жерде ошо училищенин иш директору отурат. Сизге жанагы училищелер азыр теория негизинде окуп атышат, практикасы жок болуп атат. Анткени мамлекет каржылаганга жетишпей атат. Ошондуктан сиздер каражат таап, материалдарын алып берсеңиздер, ошо балдар практика жүзүндө слесарский жумушун аткарып бериши мүмкүн. Малярный жумуштарын аткарып бериши. Ошо паркты сиздер бир жылдын ичинде оңдоп алганга мен сизге идея бердим. Анан кийин Аристеде иштеп аткам, тренер болуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын окутуп, жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутуп атсам, Караколдо чалат, вице-мэр деп телефонго чыктым, таң калып эле эмне чалып атат бул киши деп ойлонуп, ошентсем, эже, сизди биз конокко чакырып атабыз Кочкор Атага, билетиңизди, гостиницаңызды баарын алып даярдап койдук, келиңиз, ошо парктын ачылышы болот деп чакырышты. Анан кийин тилекке каршы как раз мен уже программам окуп аткам, бара албай калдым. Но ошол жигитке азыр ушу телевидениядан да рахмат айткым келет. Анткени ал сиздин идеяңызды колдоп, мен идеямды, өзүм идеям деп ишке ашырбай, ошо эженин идеясы деп ишке ашырып, анан мага чалганына мен абдан ыраазымын. Азыр ушундай биздин Кыргызстанда көп жаштар болсо, ушундай алдыга жылдыра турган, Кыргызстанга пайдасы тие турган жигиттер, кыздар болсо абдан жакшы. Мен ушу долбоор жөнүндө айткым келет. Алмазова Айдай абдан жакшы азамат кыз экен. Ушундай долбоорду алып баратат. Анан кийин ушу жоң ойбостон бабушкаларды, апаларды ушундай долбоорго чакырып, анткени биз отуруп калганда, пенсияга чыкканда адам өзүнүн эч кимге кереги жоктой болуп сезип калат. Биз небереле багып отурушубуз керек деген бир. Ооба, балдарга жардам берип эле небере багып калбастан ушундай долбоорлорго катышса абдан жакшы. Анткени уже өзүн керектүү сезет, өзүнүн кыялын
баягы жаш кездеги кыялдарын Орындатат, ишке орундатканга. Ооба, ары бери чуркап жүрүп дагы кандайдыр бир ден соолукка дагы пайдалуу. Ооба, да, ден соолукка да, отуруп калганда адам ден соолугун жогото баштайт да, анан кийин кичине тияка бияка чыгып өзүн көрсөтүп эметкенде коммуникация керек да адамга. Коммуникация болгондо андай жакшынакай эмоциялар болгондо анда адам оорубайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыз жибек эжекебиз 68 жашта экен. Андыктан 68 жаштагыдай көрүнбөйт, Ооба, мына өзү айтып өткөндөй жакында ушул мыкты эне, мыкты чоң эне конкурсу долбоору болот экен. Мына үйдө отуруп калбастан өзү канча жыл билим берүүдө иштесе дагы жап-жаш суйкайып көрүнүп турган учуру канчалаган неберелери бар. Анан эжекемдин айтайын дегени ушул үйдө отуруп калбастан мына ушундай ден соолукка пайдалуу үчүн конкурстарга сиздер катышып кыялыңыздарды ишке ашырсаңыздар болот экен. Ооба, кандайдыр бир эжекебизге сурооңуздар же каалоо тилегиңиздер болсо, биздин экран астында WhatsApp номерлерибиз бар, ошол жака жазсаңыздар, биз болсо өз дарегинде жеткизебиз. Ооба, биз болсо маегибизди улайлы, анан долбоор деп калдык. Долбоор деп ошол долбоорго катышам деп өзүңүз барып кызыгып калбадыңызбы? Анан ал жактагы долбоордун жоосу менен тааныштыңыз болуш керек менимче. Анан кандай критерийлер бар экен? Ал критерияларга эми баарыбызга эле подходящий экен, мисалы Жакшы ырдаш керек. Ырдаш керек экен, бийлеш керек экен. Анан жанагы модельный басууну үйрөнүш керек экен. Биринчи күнү барганда эле ошо айдай бизде топ модельдей бастырып үйрөтүп баштады. Анан эми алдыда дагы февраль айында дагы бир топ жолугушуулар болот, дагы бир топ нерселерге үйрөтө турган болуп турат. Мен ойлойм абдан жакшы дор болор экен. Апалардын баары аябай ыраазы болуп атышат. Бул даярдаш үчүн канча убакыт керек экен сиздер ошо подиумга чыгыш үчүн? Бир айдын ичинде, февраль айдын ичинде даярдайт экен, анан уже март айында ушул долбоор Ишке ашат. ишке ашат. Мисалы таң эрте бизди көрүп аткандагы көрөрман, сиздей болгон алыстагы региондогу апаларыбыз да көрүп атат болуш керек. Анан суроолор пайда болуп атат болуш керек. Кандай биз деле катышсак болот бекен? Кандай критерийде кайсыл жакка кайрылсак болот экен депчи? Мен мисалы ошо долбоорду телевидение эмеден интернеттен көргөндөн кийин эле сразу ойлонуп калдым да. Катышсам болобу, региондогу адамдар катыша албабы, катыша албайбы дегенин анан телефонго чалдым. Бирок айылдандым деп айтайын деп аны жашырдым дагы. Мен 68демин, возможность болобу катышканга. Бирок мен бодренькая деп койдум өзүмө. Ошентсем айдай күлүп, келе бериңиз эже, келе бериңиз болот деди. Анан кийин ойлойм, азыр региондогу апалар дагы көп кыз келиндер бекер отурган. Ушуларга келип катышып, өздөрүнүн статусун көтөрүп дегендей. Жашарып, Жашарып, сулууланып, жакшынакай көйнөктөрдү кийип подиумга чыккан бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Анан баарыңарды чакырам, келип ушундай долбоорлорго катышкыла. Ооба, урматтуу көрөрмандар, мына эжекем айтып өткөндөй, бул баардык биздин апаларыбызга катышууга мүмкүнчүлүк бар экен. Башкача айтканда, интернет тармагында бул жарнамалар чыгыптыр. Анан ошол боюнча интернеттен издеп, мыкты долбоор болот экен. Өзүңүздөрдү дагы сынап, Кыялдарыңыздарды орундатып, орундатып, баягы ошондой бир талантыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот экен. Ооба. Айткыбыз келатканы, бул долбоорду сиз тааныштыңыз. Анан жашка чек жок бекен? Ал жакта чектелет бекен? Жок, чеги жок экен. 70-80 жашка чейин деле катыша берсе болот экен. Ал деген ошондо жылды мыкты чоң энеси, анан тайнеси деген наам. Бабушка года, апас Чоң эне, чоң эне, тайне жылдык деген долбоор экен да. Анан баягы өзүңүз билим берүүдө дагы канча жыл мугалим болуп иштедик деп баягы сөз кылбадык. Анан негизи мугалимдер, чыныгы мугалимдер чыгармачыл болот деп коет го. Анан сизде кандай дагы ошо таланттарыңыз бар? Мен анча мынча ырдайм, бийлейм. Анткени мугалим деген бул артист болуш керек. Окуучуларга билим жеткириш үчүн ар кандай усулдарды колдонуп, ар кандай ыкмаларды колдонуп, жеткиликтүү кылып айтып бериш керек, жеткирип бериш керек балдарга. Оюн түрүндө болобу, же болбосо ыр түрүндө болобу, бий түрүндө болобу, негизи балдарды ошону мотивация кылып иштеш керек болот да. Ошондуктан мен ошо долбоорлорду окуганда критическое мышление деген фонд Соростон жаңы усулдар, инновационный метод обучения деп коет, интерактивный метод обучения. Ошону аябай өзүм окуганда тим эле көзүм ачылып,
башкача иштеп баштадым. Анан сразу эле ошо иштеп баштагандан кийин мен башка долбоорлорго катышкым келди. Анан Аристе иштедим. Кемин району боюнча эң биринчи эксперт болуп мен иштедим. Ошо анан кийин Швейцарская ассоциация международного сотрудничества деген неме бар, ошол жергиликтүү жамааттарды окута турган ошол долбоордо иштедим. Ол уже окуучуларды эмес, улгайып калган кишилерди, чоң кишилерди, депутаттарды, айыл өкмөттөрдү окутканга Салым коштуңуз, долбоорлордо катыштым. Мугалим деп калып атып, анан көрөрмандар кызык болуп атат керек. Мүмкүн болсо кайсыл сабактын мугалими? Мен өзүм Кыргыз кыз келиндери институтун бүткөм. Филология факультети, мугалим орус тили боюнча. Орус тили. Андан соң. Адабият. Орус тилде жекес, кыргыз тилде таптак жана сонун сүйлөп беребиз. Баягы мугалимдер жаштыктын символу болот дейт го, баягы канчалык билим берип, канча баланы уядан учурсаң деле ал балдар чоңоюп, үй бүлө күтүп калып, сизди көрүп калса, эжекей сиз ошол бойдон экенсиз, жаш экенсиз депчи. Жаштыктын символу эмнеде? Мен ойлойм, үй бүлөнүн тынчтыгында, үй бүлөндө бирин-бирин түшүнгөн адамдар болуш керек. Мен жолдошумду айта кетсем, андан жакшы киши. Мен ойлойм, ошол үчүн ушундай жаш болуп турам деп ойлойм. А киши да жаш, 73-кө чыкса дагы, бирок мындай Алдуу күчтүү, алдуу күчтүү, бодренький дегендей. Бүгүн как раз 5 февралда туулган күнү. Учурдан пайдаланып, туктап кетели. Ушул учурдан пайдаланып, мен сүйүктүү жолдошумду туулган күнү менен куттуктап, ден соолук каалап, ошо балдардын сый урматын көрүп төрүндө отурсак деген ой менен бизге дөөлөттү кагылып берсин. Ошо Биз да тилектешпиз, кесиптеш. Абдан сонун 68 жашта сиз болсо, бир 40 жаштагы деле көрүп атат. Анткени 68 жаштагы аталарсы көрүп жүрөбүз да, себеби улгайган адамдын бир жактагы бар да, сиз айтканда бул жашоонун дагы мыйзамына баш ийбеген адамдар дагы бар. А сиз болсо жапжаш боюнча жүрөт экенсиз, бактылуу каалайбыз. Жалыңыз көңүңүзгө. Анан бизге келген эме урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге WhatsApp номерге жазыңыз. Сиздер бизге мага чалып атасыздар, мен болсо чалууну ала албайм. Андыктан WhatsApp номерге жазсаңыздар, биз болсо Кыз Жибек эжекебизге сиздерден келген сурооңуздарды же каалоо тилектериңиздерди жеткизебиз. Чалуу кабыл ала албайбыз, андыктан WhatsApp номерине өзүңүздүн каалоо тилегиңизди же кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер, биз сөзсүз түрдө түз эфирде жаңыртып келген мейманыбызга бермекчибиз. Анан айтып кетейин дегеним, бул долбоордо группа поддержки болот экен. Мен ойлойм, ошо WhatsApp менен мен Кемин районундагы адамдар поддержка кылса. Жалпы сиздин кесиптештериңиз, эми сиз билим берүүдө иштедим деп атпайсызбы? Тааныштарыңыз, бир туугандарыңыз, жакындарыңыз бүт көп да. Анан ошонун баары колдоп келет болуш керек менимче. Ойлойм. Сизде ошондо конкурска катышканда добуш бериш керек бекен же ал жакта жюрилердин эле чечими менен бир наам берет бекен? Ошо мен эмеме караганда наамдар болот экен. Умная бабушка, жанагы Стиль. Региондон поддержка кылгандар, дагы поддержка кылгандар ошолор онлайн форматта дагы добуш берет экенбиз, интернет поддержка кылышат экен. Тармактарынан, Анан билим берүүдө деп калдык, эми билим берүүгө дагы айтып келбесек болбойт. Себеби өзүңүз айткандай азыр жаштыктын символу жаш болуп отурбайсызбы? 70ке чукулдап калсаңыз дагычы. Анан менимче баягы мугалимдер көп окуш керек деп семинарларга барып көп окуйбуз да. Балким ошол көп окуп, көп изденүүнүн натыйжасында дагы балким жаш болуп аткандырсыздар депчи. Анан азыркы учурда ошол ардактуу эс алуудагы мугалим катары, көптөгөн фонддордо иштеген адам катары мугалимдерге кандай методикаларды, бир усулдарды сунуштайт элеңиз? Азыр көп усулдар бар. Основной интерактивный жанагы балдарды негизи баягы илгери пассивный метод менен окутчу да усулдар менен. Келет мугалим сабагын берет, бор менен эле түшүндүрүп коет. Доскага жазып эле көрсөтүп эле, анан кийин задание берип эле үйгө жөнөтө беришчи. Азыркы моментте билимди балдардан өзүнөн сууруп алыш керек. Ошондой ар кандай усулдарды колдонуп, оюн түрүндө ар кандай эмелер менен, ыкмалар менен балдарды окуу процессине тартуу основной. Азыркы балдар абдан грамотный балдар, баарын билишет. Ошондуктан алардын идеяларын, билимдерин өздөрүнөн сууруп алып туруп, анан кийин
аягында токотер жерин айтып койгонго Мисалы, аракет сиз орус тилге кайтып келели да, орус тилчи катары бир Пушкиндин чыгармасын окуп коюп эле аларга түшүндүрбөстөн, мисалы, ошону көрсөтмөлүү кылып, мисалы үчүн жана эме доскалар менен интерактивный видео эмелерме көпчүлүгү видео менен анан ошо доскага бор менен жазбастан азыр именно жанагындай интерактивный көрсөтмөлүү сабак катары кылып балдарга батыраак сиңет деп атасыз. батыраак сиңет. Анан сиз баягы дүйнөлүк уюмдар менен сүйлөшүп калып атам. Анан азыркы учурда көптөгөн мектептердин айрымдары иштешет экен бул долбоорлор мененчи. Анан канчалык деңгээлде пайдасы бар? Учурда дагы мектеп жетекчилери, мугалимдер көрүп атышы мүмкүн да эфирде. Көбүрөөк балким иштешеби, кандай жардамдар болот? Ошол жөнүндө айтып кетиңизчи. Ошо мен жанагы фонд Агаханда иштедим, последний жыл, 5 жыл. Ошол долбоордо биз мектептерге жардам бергенге аракет кылдык, камкорчулук кеңештерди түзүү боюнча. Түзүлдү, ошол через камкорчулук кеңештери аркылуу биз аларды окутуп, мугалимдерди окутуп, долбоор жаздырып, анан кийин ошондой интерактивный техника алып бердик. Өздөрү долбоор жазышты. Конечно, биз жетектедик. Анан кийин ошол долбоор боюнча 33 мектеп катышкан, Московский районунун. 33 мектептен 27 мектеби аракет кылып алышты. Калган мектептердин директорлору кандайдыр бир эме себептер менен катыша алышкан. Катышты. Аякта иштеш керек да, чуркаш керек да, ошол үчүн демек кандай пассивный болуп коюшту да. Мектептер баягы техникалык базасын чыңдайм дегей турган болсо, ушундай фонддорго кайрылып, сиз айткандай бир долбоор жазуу менен, окуу менен биргеликте айкалыштырып, анан өзүлөрүнүн техникалык жабдыктарын камсыздап алса болот экен көрөрмандарга, ушундай жетти. Андан соң биякта сизге кат келиптир десек болот. Саламатсыздарбы же эже жөнүндө толук маалымат берип койсоңуздар, өтүнүч кеч көрүп калдык дейт. Учурдан пайдаланып жалпы көрөрмандарга айтып өтөлү, эжекебиз өзү 68 жашта болсо дагы мына жапжаштай айымдай болуп отурган учуру, өзү билим берүүдө иштеген, ардактуу эс алууда учурда ошондой эле дүйнөлүк биздин билим берүү уюмдары менен дагы ошол жакта дагы иштеп, биздин кичинекей балдарыбыздан баштап чоң кишилерге чейин окуткан, биздин кыз жібек эжекебиз отурган чагы, анан учурда ошол жылдын мыкты чоң энеси, тай энеси, апасы деген бир сонун конкурс болот экен. Анан үйдө отуруп калбастан ошол мен небере эле карап калдым деген мисалы үчүн да апаларыбыз болушу мүмкүн да. Анан ошол дагы конкурска, долбоорго катышып, өзүнүн баягы мыктылыгын, өнөрүн көрсөтүп, дагы да изденип конкурска катышайын деп келип калган. Ошол эжекебиз тууралуу маек куруп атабыз. Ардактуу көрөрмандар, эжекебизге дагы кызыккан суроолоруңуздар болсо, экрандагы WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот, же жөн гана жылуу пикирлерди калтырсаңыздар болот. Андан соң ошол жашка келип, ушундай конкурска катышып, ушундай даражага жетем деп турган чагыңызга биз да тилектешпиз. Кыз жібек эжекебизге ыраазычылык, бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми буюрса, сизди бир наам алганда да бир жолу ушул студияда күтөбүз. Кудай буюрса, рахмат. Эми сизге эркин микрофон берейин. Микрофон жалпы көрөрмандарга, бир туугандарга, жакындарга көрүп атса, бир салам айтып коюңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр, бакыт талай. Үй бүлөңүздөрдө дайыма тынччылык болсун, мекенибиз өнсүн, өссүн, баарыбыз аман эсен болуп, жакшылыктардын үстүнө жүрөлү. Эң биринчиден чоң рахмат Алмазова Айдайга, сиздерге да чоң рахмат, ушундай телевиденияда иштеп, региондогу элдерди элге тааныштырганыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуз. Ийгилик каалайбыз, урматтуу көрөрмандар. Биз болсо бир нече убактардан кийин кайрадан сиздер менен экинчи конок менен маегибизди, эфирибизди уламакчыбыз. Алыстабай туруңуздар.